Саламатсыздарбы? Баардыгы сурайт эмне үчүн кооперативде процент жок, кооперативдин модели кандай? Азыр мен ошо кооперативдин модели кандай иштейт түшүндүрүп берем. Модель кооператива. Мисалы, бүгүнкү күнгө карата биздин кооперативде 92 квартира алып берди. Бүгүн бизде очередте 187 мүчө очередь турат. 400дөн 420дан ашуу мүчөбүз топтоо программасында бизде кооперативдин банкта расчетный счету бар. Ошол расчетный счетко топтоо программасындагылар ай сайын колдон келишинче акчаларын төгүп турат. Булардын максаты ала турган квартирасынын 35%-ин топтоо. Бирөөсү 10 миңден, кээ бирөөсү 15 миңден, кээ бирөөсү 20 миңден, кээ бирөөсү 30 миңден топтоп 35%-ын топтогондо алар очередке өтүшөт. Ал эми эгерде сиз шыр эле ала турган квартиранын баасынын 35%-ын төксөңүз, анда сиз могул очередке 188-чи болуп туруп каласыз. Орточо эсеп менен бизге очередке тургандар 1 жыл аралыгында 12 айда, орточо эсеп менен 12 айда оформленияга кетишет. Мисалы, 92 биздин пайщик азыр үйлөрүндө жашашып атат. Булар 2019 жылдын декабрына чейин, ошо декабрь айына чейин төгүп койгондор бардыгы азыр жашашып атат. Эми булар кайра биздин расчетный счетко калган кооператив кошкон 65%-ти кайра кайтарып атат. Орточо эсеп менен жума сайын, ар бир жумада биздин кооперативде азыркы күндө 10 миллион сомдун тегерегинде акча топтолуп калып атат. Мына ушул пайщиктердин топтоо программасынан түшкөн, 35%-ын төккөндөрдөн жана могул график менен кайра артка 92 киши төлөп атат. Ошол акчалардын эсеби орточо болжолду 10 миллионду түзөт жана ушул акчага биз эмне кылабыз? Очередте биринчи турган мүчөлөргө квартира алып берип атабыз. Орточо ар бир жумада 2-3 квартира алып бергенге ушул акча жетиштүү болуп атат. Эми биздин кооперативдин мүчөлөрүнүн саны өскөн сайын, бул жакта өскөн сайын жана бул жактагы мүчөлөрүбүздүн пайщиктердин саны өскөн сайын, жума сайын топтолгон акчанын массасы да көбөйөт дагы, биз жума сайын көбүрөөк квартира алып бергенге жетишебиз. Ошон үчүн бул жерде элдер акчасын 5% төгүп атат, бардыгы. Ошондуктан биз 5% кайра аларга квартира алып берип атабыз. Мына биздин кыскача моделибиз ушундай.